Акылбек Жапаров кумарканаларды кайра ачыш керек. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстанда кумарканаларды кайра ачуу каралган мыйзам долбоору тууралуу пикирин билдирди. Ал 29-мартта журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, мамлекеттик казынанын толтуруу максатында сунушталып жатканын айтты. Биз жакшы жагын карап жатабыз, ошол эле Арменияга, Казакстанга жана бизге Россиядан айтишниктер келип иштейбиз деп жатат. Аларга виза берүү тартибин жөнөкөйлөштүрүү фирмасын 3 сааттын ичинде ачкандай шарт түзүп, ушундай тармактардын барын карап келатабыз. Бүгүнкү күндө ош шаарына келген конокторго биздин меймандос экенин аябай жагып жатыптыр. Биз алардын баарына шарт түзүп беребиз. Кумарканаларда кыргызстандыктар ойнобойт. Эгерде бир кыргызстандыктар кирип ойной турган болсо, ошол кумаркананын лицензиясы алынат. Малайзияда дагы кумаркана бар, ал ислам өлкөсү болуп эсептелет. 2001-жылы кумарканалардан 600 миллион сом түшкөн. Бул жолу мындан 2-3 эсе каражат көп түшөт деп жатабыз, деди Акылбек Жапаров. Эл чындыкты билсин. Бакыт Төрөбаев доллардын курсунун төмөндөшү менен товардын баасы да төмөндөшү керек. Мындай пикирин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарынын милдетин аткаруучусу Бакыт Төрөбаев Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде депутаттын суроосуна жооп берип жатып билдирди. Доллардын наркы түшкөнүнө жараша товарлардын да баасы түшүшү керек. Ишкерлер доллардын баасына жараша азык-түлүктөрдү көтөрүп жатат. Доллар түшүп жатса, ошого жараша баасы да кошо түшүшү керек. Экинчиден, реэкспорт бир өлкөдөн товар алып, экинчи өлкөгө сатуу деңгээлин көтөрүшүбүз керек. Кытай менен тыгыз, Өзбекстан менен дагы тыгыз иш алып барышыбыз керек. Орусиядан Кыргызстанга IT адистери келип жатышат. Буларга шарттарды түзүп бергенге токтомдор, буйруктар чыгат. Реэкспортту жакшы жолго коюшубуз керек, анткени акча потоктору келет, деди Бакыт Төрөбаев. Эл чындыкты билсин.